Урматтуу мекендештер, мен Кыргыз Республикасынын Чикаго шаарындагы башкы консулу катары сиздердин көңүлүңүздөрдү Америка Кошмо Штаттарынын миграциялык мыйзамдарын так сактоонун өтө маанилүүлүгүнө бургум келет. Анткени АКШнын ички коопсуздук министрлигинин расмий маалыматына ылайык, акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын жарандары туристтик, бизнес жана студенттик визалар менен келип, визанын шарттарын бузган учурлары көп катталгандыгы айтылат. Ушуга байланыштуу учурда АКШ тарап Кыргыз Республикасын кирүүгө чектөө киргизилиши мүмкүн болгон өлкөлөрдүн катарында карап жатканы тууралуу маалыматтар келип түшүүдө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин жарандар бул өлкөгө виза менен кирип, мыйзамдарды жана эрежелерди сактоо менен өзүн алып жүрүп, уруксат берилген мөөнөт бүткөнгө чейин кайра чыгып кетүүсү өтө зарыл. Анткени визанын шартын бузуу, визанын жокко чыгарылышына, жарандардын кайра АКШга кирүүсүнө тыюу салынышын алып келүү менен бирге, Кыргыз Республикасынын эл аралык аброюна да терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан сырткары, эгерде чектөө киргизиле турган болсо, ал келечекте АКШга баргысы келген, мыйзамды сактаган башка жарандарга да тоскоолдук жаратары айдан ачык. Ушул себептерден баарыңыздарды АКШнын мыйзамдарын жана визалардын шарттарын так сактоого чакырам. Эгерде сиздерде Америкада жүрүү боюнча кошумча суроолор жаралса, бизге кайрылсаңыздар болот.